Шайлоо өнөктүгүндө шайлоо кампаниясынын каражатына бюджетине болгон ачык айкындуулукка массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү кантип жетет? Бул тема бүгүн журналисттер үчүн өткөрүлгөн семинар тренингде талкууланды. Мында саясий партиялар атайын эсебинде турган каражаттардын түшүүсү жана чыгымдалышы жөнүндө маалыматтарды журналисттик иликтөөгө алуу жолдору талкууланды. Чындыгында азыр акчасын чачып, эптеп добушалам деген партияларга каражат кайдан келүүдө? Ал мыйзамдуубу же жокпу? Борбордук шайлоо комиссиясына бөлүнгөн каражатты кандай пайдаланууда деген суроонун тегерегинде алектенген. Иликтөөгө алган массалык маалымат каражаттары дээрлик аз. Жарандык платформа коомдук фондусу Борбордук шайлоо комиссиясы менен биргеликте өткөрүлүп жаткан тренинг республиканын ар бир облусунда өткөрүлүүдө. Негизги максат журналисттерге шайлоого көзөмөл жүргүзүүнү үйрөтүү. Ачык маалыматтарды Борбордук шайлоо комиссиясынын жана башка Минфин жана башка сайттарга кирип маалыматтарды алып, анан кийин ошол эле учурда акыркы кабыл алынган шайлоо мыйзамдарын ошо журналисттерге жеткизүү. Баарыбыз билгендей, журналисттер бул коомдун күзгүсү дегендей, коомдук пикир жаратуучулар да бул журналисттер. Ошон үчүн алар билиш керек. Эгерде кетип барат бир жерде бир мыйзам бузуу болсо, алар ошону фиксировать этип, ошону коомго алып чыгыш керек да. Эгерде мисалы бир эле баннер илинип турган болсо, кетип барат, ал баннер ошо мыйзамда илингенби, мыйзамда илинбегенин билбесе, ал эч нерсе кыла албайт да.